Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жайакы эс алуудан кийин жаңы окуу жылынын башталышында кайрадан биз окуйбуз берүүсүнүн алкагында жолугушуп отурабыз. Биз буга чейин берүүлөрүбүздө бир улуу инсандын тууралуу, анын чыгармалары, сыйлыктары тууралуу кеп кылган болсок, бүгүнкү берүүбүздө биз эркин темада кеп кылабыз. Тагыраак айтканда, балдар жайакы эс алууда кандай китептерди окушту? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу кыргызстандыктар. Сиздер менен кайрадан биз бүгүн ЛТРдин Илим Билим каналынын биз окуйбуз телекөрсөтүүсүндө отурабыз. Бүгүн сиздер менен биз Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин окуучулары жана менин кесиптешим Айсалкын Нурмат кызы Жана менин кесиптешим Талгат Деркенбаев. Адаттагыдай эле биз көрсөтүүбүздү китеп окуу багытына бурмакчыбыз. Окуучуларыбыз жаңыдан гана 3 айлык каникулдан кайтып келишти. Албетте 3 айлык каникул эс алуу балдарга чоң эргүү, чоң эс алуу, чоң бир энтузиазмды берди болуш керек деп ойлойбуз. Ошол окуган китептер канчалык даражада пайдалуу болду, канчалык китептен жакшы нерселерди ала алды. Бүгүн ушундай жакшынакай паркта биз таза абада жаратылыштын койнунда балдар менен баарлашууну туура көрдүк. Азыр мен биринчи кеп кезегин Бакайга берейин. Бакай жайы менен мындай Куйручук деген китепти окуптур да. Бакай, сен кандай бул китептен жакшы нерселерди ала алдың? Каармандары жөнүндө, негизи эле ушу Куйручук тууралуу бизге эмнелерди айтып бере аласың? Жайы менен мен бул Куйручук китебин окудум. Бул Куйручук деген жетим бала болгон. Ал деген жетим бала болуп, өз аты болсо Кудай берген болгон. Ал болсо жаштайынан жетим калган. Ал атасы Өмүрбек болгон. Ал деген кедей болгон да. Анан ал деген байларга иштеп, жана ошол жерде жан берген. Анан Куйручук болсо жаштайынан жетим калып, бүт нерсени өзү кылганга үйрөнгөн. Жана Айтып бер. Өзү кылганга үйрөнгөн. Жана ал деген өзүнөн бөлөк да жетим балдар менен ойноп, жана ошолор менен бирге тамактап, ошолор менен бирге жүргөн. Бул китептен өзүңө кандай тарбиялык таасир ала алдың? Адам баласы кандай болушу керек? Ошол эмне кандай тарбия ала алдың бул китептен? Бул китептен болсо мен берешем болуу жөнүндө тарбия алдым. Ал Куйручук болсо өзү эмне тапса, керек болсо кичинекей мейис болсо, ал деген бүт бар менен бөлүшүп жеген. Ал ошол жерден сараң байлардын үйүнө кирип, ошол бербей жаткан нерсесин алып, анан жана бөлөк жетим балдар менен бөлүшүп жеген. Бакай, сен абдан жакшы китепти окупсуң. Бул негизи тарыхый каарман Куйручук атабыз ошо мүлдө кыргыз элине өзүнүн куудулдугу менен, сөз тапкычтыгы менен, чечендиги менен белгилүү болгон өтө чоң инсандардын бири болгон. Анан ушул кишинин ар бир окуясы эл ичинде ушул кезге чейин аңыз болуп айтылып жүрөт. Тамашага болуп айтылып жүрөт. Кээ бир окуяларга мындай бир үлгү катары да айтылып жүрөт. Сен ушу бир окуясынан, кыска окуясы, бир күлкүлүү жерин айтып бере аласың? Бир кыска окуясын айтып кетейин. Бул Түлөө бердиргени, Кудай бергендин Куйручуктун. Ал деген сараң байлардын үйүнө кечинде уюн саап талканга чылап койгон сүтүн, ал деген кечинде түтүк жасап, түтүктү таза арчып, анан ошол түтүк менен керегеден акырын түтүктү салып, жана ошо кеседеги сүттү ичип кетет. Күндө бир байдыкын ичип кетет. Анан кийин ошол жерден байлар ызы-чуу чыгып, бул эмне болду дегенде, ал өзү Кудай берген Куйручук чыгып, силерди мына ушул Кудай өзү жазалап атат. Мына жетим жесирлерге карашпай, өзүңөр ошентип алдап кеттиңерби деп айтканда, ал байлар болсо алар жетим жесирлерге бүт барына Түлөө берет. Ал деген ар бир боз үй бирден мал союп, бир күн жетимдерге бүт тамак беришет. Анан кийин бир күнү кечинде Куйручук карды ачып, бөлөк күнү келсе, ошо байлардын баары уктап аткан болот. Ал кеседе тамакты, сүттү ичип жатканда, үйдү жыйнап аткан аял чыгып, анан кийин Куйручукка чалынып жыгылып кетет экен. Ошол Куйручукка чалынып жыгылып, анан Куйручукту чала була таанып,
ошо байдын баарын чакырат экен. Анан байдын баары туруп анан айтат экен бири менен сүйлөшүп, бул баягы иттин баласы куйру чуктурбайбы? Эми бул элге жайылбай эле койсун, биз шылдың болуп калабыз деп айтат экен. Байла ошондон кийин ошол сөз куйручук түлөө бердирди деп бүт айылга тарап ошо байларсызга отуруп калат экен. Жамиля деген чыгармасын окугам. Анын тасмалар спектаклин көп көрчүмүн. Бирок тасмалар менен китепте жазылган экөө эки башка болот экен. Ошондуктан ошону окууну чечтим. Жамиля дегенде бул кичинекей баланын балалык сүйүүсү жөнүндө айтылат. Ал өзүнүн жеңесин курбудай жакшы көрүп сүйүп, экөө дайыма чогуу болчу. Аларда айылда бир үй бүлө болот. Ал үй бүлө болсо атактуу үй бүлөлөрдүн бири болот. Атасы дөңгөлөк жасап иштейт. Анан алар эки үй бүлө болуп дайыма бир үйдүн улуу апасы башкарчу экен. Кичи апасы аябай эмгекчил жана ага Кудай берип койгондой эле анын келини да эмгекчил болчу. Анан бир күнү армияга чакырып, улуу согуш башталды деп эки уулун алып кетет. Ошентип айылда бир дагы күчтүү эркек калбай калат. Анан алардын келини Жамиляны эркектер иштей турчу жумушка апарууга туура келет. Аны жалгыз апарбаш үчүн анын эки үйдүн тең эркеги деп айтып жүргөн кичинекей Сейит деген баланы кошо жиберет. Ошол жактан фронттон жаңы келген Данияр деген кишини дагы жиберет. Данияр менен Жамиля бири-бирин жакшы көрүп калышат. Анткени алардын жашоого караган көз караштары бирдей болуп, жана Жамиляны мурда урдап кетип зордук менен үй бүлөсүнө алып калган дагы бир себеп болуп чыгат. Эрика, сен абдан чоң зор чыгармага кайрылган экенсиң. Бул заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун дүйнөгө белгилүү болгон атактуу Жамиля повестин окуунун өзү да бир сенин курагыңда абдан чоң эрдик деп эсептейт элем. Себеби бул окуу материалында 11-класста окулат турган нерсе. Бирок эртелеп ушул чыгармаларды окуп, жашоо, турмушту түшүнүүгө аракет кылганың бул сенин чоң ийгилигиңдей. Канчалык биз эрте китеп окуп, китеп дүйнөсүнө аралашсак, турмушту ошончолук тереңден таанып, тереңден билип, анан жашоодо өзүбүздүн багытыбызды түз, туура улай алабыз деген оюм бар. Рахмат сага дагы. Дагы кошумчалап кое турган нерсе агай. Китеп менен кинонун айырмасы болот экен деп айтып кетти да сөз башында. Кандай айырмачылыкты байкадыңыз? Кайсы жерде бир айырмачылык бар экен? Кинодо кандай экен? Чыгармада кандай экен? Таптыңызбы айырмачылыгын? Ооба. Кинодо майда нерселерди көп албай кетет экен. Анан ушундай чоң китепти 2 сааттык, 1 сааттык киного батырып айтылганга мүмкүн эмес. Ал эми китепте баардыгы кандай болсо ошондой жазылып көркөмдөлөт. Рахмат. Эми кийинки кеп кезегинде улайлы. Ким айтып берет? Жайында окуган китептери тууралуу, чыгармалары тууралуу. Четинен балдар тартынып айтып эле. Исхак айтып берсең, Исхак, сен сөз баштардан мурун китебиң жөнүндө маалымат берип кет. Бул 3 айкы каникулунда мен Маметтасан Ибраев агайыбыздын эмне үчүн китеп окушубуз керек деген китепти окудум. Бул китепте эмне үчүн китепти окушубуз керек деген жөнүндө так маалыматтар жазылыптыр. Биринчиден, китеп окуу көйгөйбү? Азыркы заманда китепти окуу жана аябай эле татаал көйгөйлөрдүн бири, чечилүүсүз көйгөйлөрдүн бири бул китеп окуу маданиятынын жоктугу жана ошондой эле кичинекей балдардын, чоң балдардын китептен алыс өсүшү болуп калды. Азыр биз маалыматтарды мультимедиалык жана технологиялык каражаттардан алып калдык. Бул китептен алгандын жана технологиялык каражаттардан алгандын айырмалары бар экен. Технологиялык каражаттардан алсак, булардын азыр адамдар маалыматтарды гезиттен, журналдан, китептен эмес, технологиялык каражаттардан, адамдар аркылуу алып калды. Бунун айырмасы адамдар аркылуу алганы же телефон, интернет аркылуу алганы бул ушак деле болуп калышы мүмкүн. Ал эми баланы
Эйнштейн айткан сөзүнө кайрылсак, балаң акылдуу болгонун кааласаң, ага жомок окуп бер дейт экен. Ал эми көбүрөөк акылдуу болоорун кааласаң, ага көбүрөөк китеп оку дейт экен. Буну изилдеп мындай так айтып көрсөк, китеп менен балаңды окутсаң, ал болсо даярдыкка көнбөй жакшы окуп баардыгын түшүнөт. Билимдин баары китепте дейт, Ооба. Ал эми технологиялар менен үйрөнсө, анын аң сезими, ойлору, фантастикасы аябай жаман болот жана ошондой эле ал даяр нерсеге көнүп калат. Азыр китептер, журналдар алдыга кетпей, экран цивилизациясы күчүнө кирди. Исхак, рахмат, сен абдан мындай чоң мындай бир аналитика кылган сыяктуу бир көйгөйдү айтып атасың. Сонун жери бар эле да, бир жок дегенде 4 мүнөт китеп окуш керек деген. Ушул жөнүндө айтып бера аласың? Ооба, айтып бере алам. Жок болсо 4 мүнөттө китеп окусаң болот. Адамдарга китеп окууга көз эле кереги артык эмес. Ага көдөндөрү ачык, аң сезими ачыгы бул артыгыраак болушу мүмкүн. Бул окуяны айтып кетсем, бул азыркы айткан сөзүмө үлгү боло турган окуя. Жан жаап жатканда бир бала шашылып, аябай мектепке шашылып бара жатып, метрого инип, кетип бара жатса, бир карыган азиз чал таягы менен тык деп өтүп кете бараткан экен. Анан кийин ал алдыраакка жылып, анын эмне кылаарын байкап көрөм деп ойлонсо, ал болсо отуруп, таягын сумкасына салып туруп, сумкасына салганда, ал сумкасынан бир нерсени суруп чыгаарда бала ойлонот. Бул азыр сумкасынан телефон алып чыгып карайбы, бул көзү сокурда, бул кантип карайт, же бул бир таттуу бир нерсени алып жейби деп ойлонот. Ал эми ал чал болсо китептен суруп чыккан нерсени алып чыкканда, ал баланын жүрөгү, аң сезими шырт эте түшөт да. Ал болсо китепти алып чыгат. Ал китепти алып чыгып, барактарын шырыктатып ачып, колдору менен ачып бара жатканда бала айтат: "Бул кантип көзү көрбөсө да китепти окуп жатат" десе, ал чал болсо окуй берет. Ал беттерин ачып окуй берет. Ал эми метро токтоорун биле турган бала убакытты көрсө, өткөн убакыт 4 эле мүнөт болгон экен. Ал ойлонуп калат, 4 мүнөттүн ичинде кантип бул 1-2 бет баракты ачып окуп салды деп ойлонот дагы. Анан кийин ал өзүнүн окуган китептери жөнүндө, канча айдан бери китеп окуганын, качан китепти ачканын ойлонот. Андан кийин жанындагы адамдар телефон чукулап атканын көрүп, бул чал менен ал адамдарды салыштырат. Тиги адамдар телефон чукулап, кээ бирлер уктап жатат, а бул чал көзү көрбөсө дагы китеп окуганын байкап, азиз экенин билет. Анан кийин ал бала болсо 4 мүнөттө китеп кантип окуп салды деп, өзү дагы китеп окуйм деп баштайт. Бул китептен биз убакытты, берилген мүмкүнчүлүктү туура пайдаланышыбыз керек деген жыйынтыкка келсек болот. Жаштардын арасында, өспүрүмдөрдүн арасында ушундай мотивациялык, шык берүүчү, дем берүүчү китептерди окуу тенденциясы да байкалып атат. Анан ушул менин астында белгилүү адам Стив Джобс, Apple компаниясынын негиздөөчүсү Стив Джобс жөнүндө бир китеп турат. Ушуну балдардын арасынан ким окуп келелик? Кайра эле Исхак окуган экен. Исхак, ушул китеп тууралуу айтып берсең. Мен бул китеп жөнүндө да айта кетсем, бул американский бизнесмен Apple, iPod, iPhone жана iMac'ты ачкан адам жөнүндө. Бул китептеги окуялар жана анын айткан сөздөрү мага аябай таасирин тийгизди. Бул болсо гараждан башталган iMac компьютерин, ошол гараждан ачкан, Альтос шаарындагы гаражында ачкан iMac компьютери бизди өзгөртүп, азыркы кылымда аябай популярный, белгилүү компьютерлердин бири. Бул айткан сөзү, бул болсо мага мен бай болгонум маанилүү эмес. Мен кечинде биз бүгүн аябай
жакшы нерсени аткардык дегеним аябай маанилүү деп айткан экен. Бул 1955 жылы 24 февралда төрөлүп, 1976 жылдары компьютерин ачкан. Бунун досу Возняк деген досу бар болчу. Ал досу деле буга аябай жардамын тийгизген. Стив Джобс өзү бай болгону менен, ал окуянын аягын айтсак, ал бай болгону менен аягында айыгуусуз оору, рак менен ооруп, көз жумат да, көз жумуп калат. Сөз түрдө адам баласы бийлик эмес, байлык эмес, билим менен билимди көрө калса, айтат го, тилиң менен эмес, билимиң менен жүр деп. Билим канчалык билимдүү болсок, биз көп нерсеге жетише алабыз. Андан сырткары ден соолуктагы башкы нерсе экени, мааниге ээ экендигин сен китептен окуп биле алдың, Мен болсо жакы эс алымды абдан жакшы деңгээлде өткөрдүм десем болот. Мен болсо жакы эс алымда болсо кыргыз элинин улуу акыны Чыңгыз Айтматов атабыздын биринчи мугалим деген китебин окудум. Биринчи мугалим жөнүндө айтып кетсем, биринчи мугалим жөнүндө бул болсо билимге байланыштуу болот. Ар бир адам окуганга жана ошондой эле билимдүү болгонго милдеттүү болуш керек. Анда мен айтып кетсем, бир күнү болсо, бир аялга болсо, бир дүйшөн аттуу киши келип, бир аялга болсо дүйшөн аттуу киши келип, ошол балдардын сабатсыздыгын жоюуга аракеттенет. Ал дүйшөн аттуу адам болсо, ошол болсо, мен болсо балдарды окутам, балдар болсо билимдүү болгонго билимдүү болушу керек. Булар болсо китеп окубай эле билимдүү болуп жүрүшпөйбү деп айтса, бул ата энелер болсо макул жардам берели, мектепте жардам берели дегендин ордуна кайра тескерисинче болсо, жок биз болсо балдарыбызды бербейбиз, жок балдарыбыз окубайт деп болсо, бардыгы болсо тескерисинче болсо каршы чыгышат. Анда болсо дүйшөн болсо бардык үйлөргө кирип, баарын түшүндүрүп болсо, балдардын баарын чогултат. Балдардын баарын чогултканда болсо, алардын ичинде болсо Алтынай аттуу жетим кыз дагы бар болчу. Ал Алтынай аттуу жетим кыз болсо абдан билимге умтулган кыздардын бири болчу. Ал болсо ата энеси жок болгондуктан, ал болсо ошол туугандарынын жеңесинин үйүндө жашачу. Ал болсо ошол мен болсо окуйм деп болсо, ошол бир байдын болсо ат сарайына болсо бара берчү, мен болсо окушум керек деп. Анан ошентсе болсо жеңеси болсо, жок сен окубайсың деп эле жини келе берчү. Аны болсо дүйшөн болсо жок бул окубайт деп болсо жеңеси болсо абдан жаман боло берет. Аны болсо ошол дүйшөн бул жактан болсо дүйшөн менен Алтынай болсо абдан чоң кармандардын бири болуп эсептелет. Дүйшөн болсо бул болсо атайын балдар болсо билимдүү болуш керек. Балдар болсо эгерде балдар болсо билимдүү болбосо эчтекени билбей калат деп, бул болсо ошол балдарды болсо жакшы окуганга гана аракеттенет. Ал эми Алтынай болсо ошол мен окуйм деп турган кыздардын бири болчу. Ал каармандын образы менен, Чыңгыз Айтматов билимге умтулууну ачып берген, агай. Кундузай окуган Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повести мектеп программасында да каралган. Бул өтө кыргыз коомчулугу үчүн маанилүү чыгармалардын бири десек жаңылышпайбыз. Себеби дегенде ар замандарда ушу билимге умтулуу байкалат. Анан билимден качуу деген нерсе дагы байкалат. Кайсы доордо болбосун, азыр 21-кылымда дагы ушундай бир караңгы адамдардын арабызда бар экендиги бул жашыруун эмес. Жанагы образдарды айтып атпайсыңбы? Ушу жеңеси окубай эле кой, андан көрө үйдө отуруп жумуш кыл, окуудан эмне пайда деген адамдар да азыр арабызда жок эмес. Алар бар. Бирок чыгарма карасаңар, кайсы тиги патриархалдык бир уруучулук доордон жаңы формацияга өтүп аткан маалда окуяны чагылдырса дагы, ушул көйгөй дагы деле болсо актуалдуу болуп турганын көрүп турабыз. Кундузай, сен жакшы айтып атасың. Сымбат, сен кайсыл чыгарма тууралуу, кайсы китеп тууралуу айтып бересиң бизге? Леззеттүү көрүүчүлөргө. Мен жакы каникулда Михаил Булгаковдун «Собачье сердце» деген чыгармасын жана Лев Толстойдун «Сказки и рассказы» деген китеп жинагыны, ошондой эле «Ойлон ойгон» деген мотивация берүүчү китептерди окугам. Бул ар бир китептин жанры ар кандай. Мисалы, «Собачье сердце» деген
китептин жанры фантастика болот. Ал жерде Филипп Филиппович деген окумуштуу көчөдө жүргөн Шарик аттуу итти багып алган. Аны баккандан кийин ал бир адам болот. Ал деген каза болуп калгандан кийин ошону алып келип Филипп Филиппович деген окумуштуу болсо, анын жүрөгүн жана мээсин алат дагы ошол Шарик аттуу иттикине алмаштырып коет. Андан кийин ал ит болсо көптөгөн күндөр палатада жатат. Ошондон кийин ал анын биринчи адамдыкындай өзгөрүүлөрүн байкашат. Мисалы, ал күлүп баштайт, сүйлөп баштайт жана эки буттап басууну үйрөнүп алат. Сен жайкы каникулда 3 китеп окупсуң, жалпы жөнүнөн эле айтчы бизге, ошол 3 китептен сен өзүң эмнелерди ала алдың? Эмнеси менен жакты, кандай тарбиялык мааниси бар экен, ошолор боюнча эле бизге жалпылап эле айтып берчи. Бул китептин ар бири өзүнчө мааниге ээ. Мисалы, Ойлон ойгон деген мотивациялык китеп. Бул жерде бир киши болот. Ал деген ошо Secret деген дискти көчөдө баратып Ош базарында таап алат экен. Анан аны көргөндөн кийин ал мындай башка миллионерлердин жана окумуштуулардын ой жүгүртүүсү жөнүндө диск болот экен. Анын ичинде адам кантип ойлонуусу керек, кандай ой жүгүртүүсү керек жөнүндө жазылган. Жана ошондой эле башка нерселерди кандай өзүнө тартуу керек жөнүндө жазылган. Мисалы, мындай мисалы деген сенин ишиң болбой жатса, ошол именно кайсыл жери болбой жатса, ошонун арасында ой жүгүртүп, эмне жаман болуп атат экенине көз салып, ошол жериңди оңдошуң керек. Бул китептен сен баштан өткөн окуялардан ойлонбой эле башка багытты көздө деген эмес. Мен ойлойм, сен бул китептен өткөн ишке өкүнбөй, сен алдыга гана кадам таштасаң, сен көп ийгиликти багындырасың деген маанини берген деп ойлойм. Анан 3-чү китебиң боюнча айтсаң, сен ама бизге мазмуну тууралуу эмес, ошол китептен кандай тарбиялык нерсе ала алдың? Ошолор жөнүндө токтолчу. Менин 3-чү окуган китебим бул Лев Толстойдун «Рассказы жана сказки» деген китеби болчу. Бул китепте аябай көптөгөн анын чыгармалары жазылган. Жана мага эң жакканы бул «Кавказский пленник» деген чыгармасы болчу. Ал деген тарбиялык мааниси болсо, бул ошол киши Жилинов деген киши Кавказдардын колуна түшүп калса да, өзүнө мындай сатылбай мен кетем деп аракет кылып, өкүнүп калып жатып калган эмес. Ооба. Ооба. Биз кийинки балдарга дагы сөз берели. Кийинки балдар дагы жай мезгилинде окуган китептер тууралуу тагыраак айтканда ал китептерден кандай тарбия ала алышты, ошол тууралуу билип көрөлү. Азыр Жаңылайдан сурап көрөйүнчү. Жаңылай кайсы китепти окуду экен, андан кандай тарбиялык нерселерди ала алды экен? Мен бул жайында сизден Пин өмүрү деген Ян Масдын чыгармасын окудум. Мен жайкы каникулда 4 китеп окудум. Алардын ичинен Африка элдеринин жомоктору, Кыргыз эл жомоктору, детская энциклопедия жана повесттер жана аңгемелерди окудум. Мен мунун ичинен Кыргыз эл жомоктору жана Африка эл жомокторунан алып айта кетсем, бул жакта Африка эл жомокторунда бул жакта адамдардын кантип жаралуусу, кудайлар эмне экенин ошолорду биле алат экенсиң. Ал эми Кыргыз эл жомокторунан мен көптөгөн өзүмө тарбиялык маанилерди ала алдым. Булардын ичинен мен айта кетсем, бул жакта ак көңүл жана кара көңүл деген аңгемени окудум, жомокту. Бунун ичинен мен атаандаштыкты, сараңдыкты жана мээримдүүлүктү түшүндүм. Бул жакта кара көңүл абдан сараң жана досторуна абдан калп айткан киши болгон. Ал эми ак көңүл болсо көңүлү ак, берешен, мээримдүү адам болгон экен. Биз ар бирибизди адам катары жетиштирүү маселеси бул дагы ар учурдун көйгөйү болуп турат. Анан ушу жөнөкөй адамдардын жөнөкөйдөн татаалга
ошол ийгиликтерди багындырышында көптөгөн кыйынчылыктар болсо дагы ошол кыйынчылыктарды жеңип өзүнүн максатына жете билүү бул биздин турмушубуздагы эң маанилүү нерселердин бири. Рахмат, ийгиликтер болсун. Эмесе көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы Айсалкын. Билгениңе эмес, билимиңе ишен деген кыргыздан акыл кеп бар. Ошондуктан бүгүнкү берүүбүздүн конокторуна ыраачылык айтып, билимине ишенген мыкты инсан болушуна дагы тилектеш экенибизди билдирип, бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнүн алып баруучулары мен Айсалкын Нурмат кызы жана Талгат Деркенбаев болдук. Кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта эсен туруңуздар.